Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Лондондун 20 жаштагы тургуну Пикассонун 26 миллион долларга бааланган эмгегин бүлүндүрдү. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Маалыматка ылайык 20 жаштагы Шакил Раян Месси Лондондогу Тейт Модерн галереясындагы атактуу сүрөтчү Пабло Пикассонун 75 жыл мурун тартылган 26 миллион долларлык «Бюст женщины» аттуу сүрөтүн айырып салган. Кылмышка шектелип, Шакил Раян кармалып 30 январга чейин камакка алынган. Бирок ал күнөөсүн мойнуна алган эмес. Учурда сүрөттүн канчалык даражада үзгүлтүккө учураганы аныкталууда. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2017 жылдын 15 мартындагы номер 155 токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын визаларын тариздөө жана берүү тартиби жөнүндө нускаманын жаңы редакциясы кабыл алынды. Тиешелүү чечимге Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. Кыргыз Республикасынын визаларын тариздөө жана берүү тартиби жөнүндө нускаманын жаңы редакциясы төмөнкү милдеттерди чечүүгө багытталган. Визаларды тариздөө процедураларды санариптештирүү, электрондук виза системасынын аркы өркүндөтүү, бюрократиялык процедураларды кыскартуу, визаларды ачуулар менен түз байланышты жоюу, өлкөнүн туристтик жагымдуулугун жакшыртуу, коррупциялык тобокелчиликтерди кыскартуу документтин жаңы редакциясы, тышкы миграцияны каттоонун бирдиктүү системасынын экинчи этабын жүзөгө ашыруунун алкагында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары Кыргыз Республикасынын аймагына келгендер жөнүндөгү маалыматтарды ыкчам алмашат. Бул өз кезегинде тышкы миграция чөйрөсүндөгү тиешелүү органдардын миграциялык процесстерге борборлоштурулган башкарууну киргизүүсүн шарттайт. Чет өлкөлүк жарандардын уруксаат берүүчү документтерди толтуруудагы шарттары жана жол жоолору жеңилдетилет. Эмгек ишмердүүлүгүн мыйзамсыз жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн төмөндөтөт. Бишкек шаарындагы Дүйшөнкул Шопоков менен Чүй көчөлөрүнүн кесилишинде унаадан өрт чыккан. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Бүгүн 2 январ күнү Бишкек шаарынын Свердлов районундагы Дүйшөнкул Шопоков менен Чүй көчөлөрүнүн кесилишинде унаадан өрт чыккан. Такталган маалымат боюнча өрт саат 9:38 толук өчүрүлгөн деп билдирет басма сөз кызматынан. Учурда кеп болуп жаткан саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Алмамбет Шыкмаматовдун ортосундагы мамиленин келишпей калганы жана Атамекен партиясынын азыркы абалы тууралуу пикирин журналисттер экс-депутат Бегалы Наргозуевден сураганда, ал алардын мындай кадамын 2020 жылдагы парламенттик шайлоого даярданып жаткандарын айтыптыр. Анын айтымында келаткан парламенттик шайлоодо Атамекен партиясы өтпөйт, анткени партия катары өлүп баратат. Ошондон улам ат аталган саясатчылар партиядан чыгып жатышат жана алар башка партия менен парламенттик шайлоого барат. Ошондой эле ички келишпестиктен жана идеяларынын карама каршылыгынан улам. Атамекен партиясы ушундай жагдайга кептелгенин баса белгилеген. Эскерте кетсек, 27 декабрда Алмамбет Шыкмаматов Атамекен партиясынын курамынан чыгып мандатын тапшырганын жар салган. Ошол эле күнү Болот Шер менен кошо 3 адам депутат болуудан баш тартып партиянын тизмесинен чыккан. Төртөөнүн чыгуусунун жана Алмамбет Шыкмаматовдун мындай кадамга барганынын себебин Өмүрбек Текебаев Нурбек Сыдыгалиевдин депутат болуп келүүсүнө жол бошотуп берүү деп түшүндүргөн. Өлкөнүн президенти жана өкмөттүн расмий сайттары иштей баштады. Белгилүү болгондой, буга чейин аталган мекеме жайлардын расмий сайттары иштебей калгандыгы тууралуу маалымат тараган. Анда президенттин жана өкмөттүк структуралардын расмий сайттары gov.kg домени менен келишимди узартууну унутуп коюп, каникулга чыгып кеткендиги айтылган. Ошондон улам баракчалар иштебей калган. Себеби мурдагы келишим 2020 жылдын 1 январынан тартып күчүн жоготмок. Бул тууралуу маалымат тийиштүү дарекке жеткен соң домендин тыйын тыпыры төлөнүп, карызынан кутулуп, сайттар иштей баштады. Жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаев Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди сындады. Депутат Кыргызстанда президенттер ыйгарым укуктарын ашыкча пайдаланышына шарт түзгөндөрдүн бири Текебаев экенин кабарлар KG сайтына маек берип жатып билдирди. Анда ал Конституцияны Өмүрбек Чиркешевич өзү жазган. Керек болсо президенттер бүгүнкүдөй ашыкча укуктарга ээ болушуна Текебаевдин өзүнүн салымы чоң. Биз президенттин укуктарын азайтабыз десек, муну эл чечиши керек. Азыр президент тышкы саясатты аныктайт, башка маселелерге да жоопту деген. Эске сала Өмүрбек Текебаев Сооронбай Жээнбековдун пресс-конференциясы боюнча сын айтып, президент премьер-министрдин ыйгарым укуктарын алып алганын айтып, аны баш мыйзамды бузбоого чакырып, бийликти мыйзамдын чегинде иштөөгө үндөгөн.
Жалал Абадта жаңы жыл түнү айылдаш инесине жардам бермекчи болгон милиционер бычакталды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук Ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык 2020 жылы 1-январда таңкы саат 4:15 Базар Коргон райондук ооруканасына көкүрөк тушунан жаракат алган 30-35 жаштагы эркек киши жеткирилген. Иликтөө ишинин жүрүшүндө Нокен районунун Арал айылындагы Орто Сай участкасында Базар Коргон районунун МА жана АБ аттуу жарандары сабалгандыгы аныкталган. Алар Нокен райондук Ички иштер башкармалыгына кызмат кылган айылдаш агалары Майрамбек Абылов жана Улукбек Рахманалуу уулуна телефон чалышып жардам сурашкан. Абылов окуя болгон жерге жетип келип, окуя тууралуу сурай баштаган. Ошол учурда кол салуучулардын бири качып кетүүгө аракет кылгандыктан аны кармап калган. Шектүү милиция кызматкерин көкүрөк тушуна бычактап, натыйжада ал алган жаракатынан улам ооруканада каза болгон. Мекеменин маалыматы боюнча 1989 туулган Майрамбек Абылов 30 декабрда нөөмөттө болуп, 31 декабрь күнү эс алуу күнү экендигине карабай кылмышкерлерди кармоо үчүн барган. Каргашанын кесепетинен маркумдун артында эки баласы калды. Майрамбек милиция кызматында 2013 жылдан бери сержант наамы менен иштеп келген. Аталган окуяга шектүү катары Базар Коргон районунун 1994 жылы туулган СШ аттуу тургуну кармалды. Жогорудагы факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, адам өлтүрүү беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Бекболот агай мурдагы президентке тагылып жаткан күнөөлөр боюнча анын тарапташтары жагынан саясий куугунтук болууда деген аныктама берилүүдө. Сиздин пикирди уксак, эч кандай саясий куугунтук болгон жок. Тескерисинче азыркы бийлик Алмазбек Атамбаевка карата лаялдуу, жумшак мамиле жасап келүүдө. Бул жакшы саясат эмес. Негиздесеңиз, биринчиден Атамбаев 1 жыл мурда эле камакка алынышы керек болчу. Ал өткөн жылы июнда эле Бишкек, Жеви жана башка ири долбоорлор боюнча чечимдердин баарын жеке өзүм кабыл алам деп билдирүү жасаган. Өзү күнөөсүн толук моюндап жатса, анда неге укук коргоо органдары тиешелүү чара көрүшпөдү? Эгер ошондо эле камакка алынса, быйылкы Кой Таш трагедиясы болмок эмес да. Экинчиден, укук коргоо органдары Атамбаевка 10го чукул кылмыш иштерин козгоп тергөө жүргүзүүдө. Бирок ал иштер ашып кетсе, жалпы козголо турган иштердин 4/1 гана. Ага башкы күнөөлөр тагылбады. Кайсы иштер? Атамбаевдин башкы кылмыштуу иши бул мамлекеттик бийликти узурпациялоо. Мындай аракетти эгемен өлкөгө каршы ири диверсия катары бааласа болот. Анын президенттик жылдарында кимдер гана ага эскертүү жасашпады. Мисалы Адахан Мадумаров, Өмүрбек Субаналиев, Бектур Асанов, Кубан Кадыров жана башкалар. Тилекке каршы Атамбаев эч кимди укпай, бийликти толук узурпациялап алды. Эмне себептен бул боюнча ага кылмыш иши козголбойт? Атамбаевдин экинчи оор кылмыш иши бул массалык саясий террор жүргүзгөнү. Куугунтукка тушуккан Дастан Сарыкулов аксакал белгилегендей, 2015 жылга карата бийлик бир адамдын, Атамбаевдин колуна толук өттү. Баш мыйзамды каалагандай тебелеп, өзүн Кудайдан бийик коюп, элибизди мазактап, анын кемчиликтерин айткандардын баарын түрмөгө кести. 25 саясий туткундар баары биригип 145 жылга эркинен ажыратылды. Үчүнчүдөн, менимче Атамбаевдин күнөөсүн жеңилдетүү максатында укук коргоо органдары анын кылмыш иштеринин бир топ бөлүгүн анын башка тарапташтарына бөлүштүрүп жатышат. Мисалы, Бишкек Жеви боюнча кылмыш ишти алалы эксперттер ал борборду жаңылоого 150 миллион доллар эле жумшалганын далилдешти. Кеминде 111 миллион доллар жемкорлордун чөнтөктөрүнө кетиптир. Ошону Жантөрө Сатыбалдиев, Сапар Исаков, Салайын Авазов, Айбек Калиевтер жеп алышкан дегенге ким ишенет? Булар жешкен эмес. Аларга укуктук негизде күнөө тагуу бул Атамбаевка жардам. Албетте аталган төртөндө саясий моралдык чоң күнөө бар. Алар Атамбаевди кош колдоп жакташкан. Демек аларга моралдык гана күнөө тагып, орден чиндерден ажыратып 5-6 жыл мам кызматка жолотпойт. Бирок укуктук жазадан бошотуп абактан чыгаруу абзел. Атамбаев президент кезинде сизден өтүп агасын айткандар болбоду. Ага 1000 жылда бир келчү кырсык деген аныктамаңыз тарыхка жазылып калды. Мен конкреттүү фактылар, талдоолор негизинде анын сөзүн, ишин, саясатын ашкерлеп сындачумун. Ошондой эле кеп кеңешимди айтчумун. Алгачкы кеңеш эсиңизде барбы? Албетте 2009 жылы Бакиевке каршы агездеги оппозиция Атамбаевди президенттикке бирдиктүү талапкер кылып тандаган. Эртеси күнү мен гезитке маек бергем. Анда Атамбаев татыксыз талапкер экендигин, оппозициянын уят кылаарын айтып, ага шайлоодон кийин дароо Түркияга көчүп кетип, ошол жакта бизнес менен алектен деп кеңеш бергем. Укпады. Кайра оппозицияны сатып алып, кийинки жылы 7 апрель төңкөрүшүн уюштурду. Эми ал кандуу окуя боюнча Курманбек Бакиев эл аралык сотко кайрылмай болуптур. Сот ага оң чечим чыгарып берсе, анда Атамбаевди Нидерланд өлкөсүнүн түрмөсүнө алып кетүү коркунучу жаралуу болуп турат.
Дагы кандай кеңештерди бердиңиз? Мындан 3 жыл мурда 105 мүчөдөн турган мекенчил инсандар элдик парламент коомдук бирикмесин уюштуруп, Атамбаевка кыргыз элине өлкөсүнө кастык кылып, жан жөөкөрлөрүң менен мамлекетти тоноп жатасың. Президенттиктен тынч өз калыбың менен кетип кал деп кеңеш бергенбиз. Анал укмак турсун уюмдун 5 мүчөсүн жалган жала токутуп каматып, жалпы 60 жылга соттотуп салды. Ошондо бизди угуп кетип калганда балким Дача судагы трагедия болбой, кой ташта адамды атып өлтүрбөй, миңдеген үй бүлөнү сыздатып ооздотпой, болгону коррупциялык иштер менен гана соттолмокта. Эмне себептен Атамбаев ал кеңештерди укпады? Ким билет, балким гезит окубайбы? Муну айткан себебим 2014-жылы 20 февралда Азия Ньюс гезитинде белгилүү публицист Карыбай Турусбековдун эмне үчүн Атамбаев гезит окубайт деген макаласы жарык көргөн. Анда гезиттеги сындарга жооп бербеген Атамбаевка ал циник деген аныктама берген. Кыргызча акмак деп которулат эмеспи? Карыбай агабыз ошондой эле Атамбаевка анык баасын бериптир. Дагы айтар кеңешиңиз барбы? Ооба, уга укпайбы? Биздин агалык милдет кеңеш айтып туруу. Алмазбек иним биринчи кезекте Бишкек Жевин датка кемине электр чубалгысын, Бишкек Ош экинчи жолун курууда желген 100 миллиондогон долларлардын дарегин ачыктап, Кытайга карызды өзүң төлөп берип, жакында Бишкек шаардык сотунда каралаганда Сатыбалдиев, Исаков, Авазов, Калиевтерди актатып ал. Алардын үй бүлө туугандарынын соогуна каласың. Алар сенин айыңан ак жерден күйүп жатышат. Түрмөдөн коркпо. Сен ансы деле өмүр бою соттолосуң. Кыргыз эле айкөл экенин унутпа. Өзүн куугун туктаган саясий туткундар 10 жыл тегеренде бирге аракет жасап, кийинки президенттин мөөнөтү аяктарда. Андан ырайымдык сурап бошотуп алабыз. Сага айтар агалыктагы орчундуу сөзүм бар. Болгариялык көз ачык аял Ванга айткан экен: адамдар жакшылык жасаш үчүн бул жарык дүйнөгө келишет. Эгер башкаларга жамандык кылса, ал эртели кеч өзүнө кайтат. Өзүнө кайтпаса, анда балдарына укум тукумуна өтүп кетет деп. Сенин бактың бар экен, кыргыз элине өлкөсүнө кыянат иштериң, душмандыгың үчүн балдар укум тукумуң эмес, өзүң жооп берме болдуң. Ал эми саясий туткундарга ополтоодой кыянат жасап, аларды азапка, үй бүлөлөрүн тозокко салышкан Абдил Сегизбаев, Индира Жолдубаева, Айнаш Токбаева, Нурлан Мусаханов, Мирлан Терметчиков, Адис Момналиев, Эльмира Жумашева, Замир Калиев, Талант Аккозиев, Айда Манжиева, Чойбек Сыдыков, Тамара Тилекеева сыяктуу коопсуздук, сот, прокуратура органдарынын кызматкерлери биз жазадан сыртка калдык деп учурда кудуңдашкан менен алардын күнөөсү балдарына укум тукумуна өтүп кетип, ал күнөөсүз бечаралар оор жазага тушугушат эмеспи? Демек, Алмазбек иним, ошол бактыңа каниет кыл. Ден соолугуңду карап, колуңдан келсе 5 маал намаз окуп, өткөн кеткен жаманчылыктардан тазалан. Маектешкен Нарал Асанбаев, Жаңы Ордо гезити, номер 37, 20 декабрь 2019 жыл.